4 бап дүйнө дубалы. Энеси үңкүргө калтырып, аң улоого кете баштаганда бөлтүрүк үңкүрдүн оозуна жакындабаш керек деген мыйзамды өздөштүрүп алды. Аны тумшугу таманы менен тоголото түртүп жүрүп энеси үйрөттү. Анын үстүнө өзүндө коркунуч сезими пайда болду. Бул сезим бөлтүрүккө байыркы ата-бабаларынан миңдеген жашоолор аркылуу келген. Ага жалгыз көз менен канчык карышкырдан өтсө, өз кезегинде алар өзүнүн мурунку карышкырлардан алышкан. Коркуу түндүктүн мурасы. Эч бир жырткыч андан кутула албайт же аны шорпого алмаштыра албайт. Ошентип боз бөлтүрүк маңызын түшүнбөсө да коркууну билип калды. Сыягы аны жашоодогу чектөөлөрдүн бири катары кабыл алды. Мындай чектөөлөрдүн бар экенин ал билип калган. Мына ачарчылыкка өзөрүп тамак жегиси келди, бирок чектөөгө дуушар болду. Үңкүрдүн калың дубалдары энесинин тумшугу менен түртүп, таманы менен тоголото койгону жашоодо бардыгына жол бериле бербейт. Мында көптөгөн чектөөлөр менен тыюулар бар деген ишенимди пайда кылган. Бул чектөөлөр менен тыюулар мыйзам болчу. Ага баш ийүү дененин жан чыдагыс оорусунан оолак болуу, жакшы жашоо дегендик болчу. Бөлтүрүк адамдар ойлонгондой ой жүгүрткөн жок. Ал болгону дүйнөнү оорута тургандар менен оорутпай тургандарга гана бөлүп, оорута тургандардан тыюулар менен чектөөлөрдөн оолак болуп, жашоонун жыргалын көрүүгө аракет кылды. Мына ушундан улам бөлтүрүк энеси үйрөткөн мыйзамга, белгисиз коркунучка баш ийип, үңкүрдүн оозуна барган жок. Ал жак дагы эле жарык дубал сыяктуу сезилчү. Энеси жокто ал көбүнчө уктачу, ойгонгон соң тамагын кытыгылап, сыртка чыгайын деген кыңшылоосун басып тынч жатчу. Бир күнү ойгонуп кетип, жарык дубал жактан бир бейтааныш үндү укту. Ал үңкүрдүн оозунда болгон турганын билген жок. Өз эрдигинен өзү калтырап, ошол жактан келген жытты эске келеди. Бөлтүрүк бир гана нерсени түшүндү. Бул бейтааныш мурун укпаган үн, демек коркунучтуу. Анткени белгисиздик коркунучтун негизги элементтеринин бири болчу. Бөлтүрүктүн түгү тик туруп, бирок унчукпай турду. Бул үнгө жооп катары үрпөй калыш керек экенин ал кантип билди? Мындай нерсе мурун болгон эмес, бирок анын корккону ушинтип билинди. Муну түшүндүрүш да кыйын эле. Коркуу сезимин дагы да бир инстинкт, бекинүү, жашынуу инстинктке сыяктуу болуп жата берди. Кайтып келаткан энеси булгундун жытын сезип, ыркыраган бойдон үңкүргө атып кирди да, бөлтүрүктү таң кала тургандай назик жалап, эркелете баштады. Бөлтүрүк катуу оорудан аман калганын түшүндү. Бирок анын ичинде аракеттенип жаткан башка күчтөр да бар болчу. Алардын эң башкысы өсүш эле. Инстинкт менен мыйзам баш ийүүнү талап кылса, өсүш баш бербөөнү талап кылды. Энеси жана коркуу сезими жарык дубалдан оолак болууга мажбурлашты. Бирок өсүү бул жашоо. Ал эми жашоо дегениң дайым жарыкка умтулат. Ар бир согунган эти менен, ар бир жутум абасы менен күчөп келаткан жашоо толкунун эч кандай чектөө токтото алмак эмес. Акырында бир күнү жашоо ташкыны коркуу сезими менен баш ийүүнү бузуп өттү да, бөлтүрүк калтырап, кадам таштап эшикке карай бет алды. Бул дубал өзү билген башка дубалдарга окшобой жакындаган сайын арылай берди. Ал кичинекей назик тумшугун алга созуп, качан катуу дубалга тиер экен деп күттү. Бирок дубал жарык сыяктуу эле бош, көңдөй болуп чыкты. Бөлтүрүк дубал сыяктанган нерсеге кирди да ага аралашып кетти. Ал апка арый түштү. Анткени катуу нерсени тешип өтүп баратпайбы? Жарык болсо барган сайын көз уялтып күчөдү. Коркуу сезими артка кууп, ал эми жашоо болсо илгерүүлөөгө мажбурлап жатты. Анан эле үңкүрдүн эшигине келип калганын көрдү. Өзү ичинде келаткан сыяктуу сезилген дубал капыстан эле өтө алыстап кетти. Андан бөлтүрүктүн көзүн уялтып, күтүүсүздөн ачыла калган мейкиндиктен башы айлана түштү. Көзү бара-бара көз уялткан жарыкка көнүп, нерселердин ортосундагы алыстай түшкөн аралыкты ажырата баштады. Адегенде дубал өтө ыраактап кетти, көрүнбөй калды. Аны карай көрдү, ал эми өтө алыс болуп башкача көрүнүп калыптыр. Анын бети ар түрдүү болуп, анда өзөндү бойлой кеткен бак дарактар, алардын артында заңгыраган тоолор, тоолордон да бийик асман бар экен. Бөлтүрүктүн үрөйү учуп кетти. Бейтааныш, коркунучтуу нерселер көп эле. Үңкүрдүн оозуна бүрүшүп жата калып, айланага көз чаптырды. Коркконунан титиреп кетти. Чоочун нерселердин баары ага душмандай сезилди. Түгү тик туруп, оозун араандай ачып, ыркырамыш болду.
Коркуп калган кенедей жырткыч айбат кылып бүтүн дүйнөгө каршы турду. Бирок эч нерсе болгон жок. Бөлтүрүк туш тарабан кызыгып карап жатып ыркыраш керек экенин, ал турсун коркконун да унутуп калды. Жашоо коркуу сезимин жеңип, эми анын ордуна кызыгуу ээлеп алды. Бөлтүрүк көз алдындагы өзөндүн күнгө чагылышып агып жаткан ачык бөлүгүн, Жантайманын жанындагы куурап калган кызыл карагайды, өзү турган үңкүр оозуна карай келген Жантайманы ажырата баштады. Буга чейин ал тегиз жерде жашап, кулап кеткенде дене ооруй турганын, деги эле кулап кетүү деген эмне экенин билчү эмес. Ушундан улам тартынбай ачык абага карай кадам шилтеди. Арткы буттары үңкүрдүн оозунда тургандыктан башы менен ылдый кулады. Тумшугу менен жерге былч дей түштү да каңшылаган бойдон ылдый кулап кетти. Жаны чыгып кете жаздады. Белгисиз чоочу нерсе кармап алып, жан чыдагыс ооруга кириптер кылганы калды. Анын ичиндеги тойлаган жашоонун ордун кайрадан коркуу сезими ээлеп алды да, ар кандай эле корккон күчүк сыяктуу каңшылап ийди. Белгисиздик дагы эле коркутуп, ал эмнеден коркконун билбей эле каңшылай берди. Бул чоочунун эми жанынан өткөндө корккондой таштай катып жаткандан да жаман эле. Эми белгисиздик аны бирөтөлүү бийлеп алды. Унчукпай жатуу да жардам бербейт. Анын үстүнө бул жөн эле чочулоо эмес, жүрөк түшүргөн коркуу болчу. Эми Жантайма анча тик болбой, чөп өскөн жерге келди да жайылап барып акырын токтоп калды. Аянычтуу каңшылап, анан эч нерсе болбогондой капталына жабышкан топуракты көнүмүш адаты боюнча жалай баштады. Муну бүткөн соң отура кетти да жерден Марска биринчи жолу конгон кишидей болуп эки жагын карай баштады. Бөлтүрүк дүйнөнүн жарык дубалынан өтүп, белгисиз нерсеге туш болуп, бирок анын кучагынан чыгып, эми мынтип аман-соо отурат. Бирок Марска биринчи конгон киши да бөлтүрүктөй болуп көптөгөн чоочун нерселерди көрө албас эле. Ал эч кандай билими, даярдыгы жок туруп таптакыр чоочун дүйнөнүн изилдөөчүсү болуп калды. Коркунучтуу белгисиздиктен кутулган соң бөлтүрүк аны дароо эле унутуп калды. Ал азыр өзүн курчап турган бардык нерселерге кызыгып турду. Аяк алдындагы чөптөрдү, ары жактагы брусниканы, боордун четиндеги дарактардын арасында турган куураган кызыл карагайды карап жатты. Анын артынан чуркап келе жаткан тыйын чычканды көрүп, жүрөгү шуу дей түштү. Жерге жата калып ыркырап ийди. Тыйын чычкан андан да жаман коркту. Даракка атып чыгып, коопсуз жерге жеткен соң ачууланып чырылдады. Андан кийин кездешкен тоңкулдактан бир аз корксо да, ал буга шердене түшүп жолун улантты. Өтө эле менмен синип кетип, бир кашкөй чымчык маңдайына коно калды эле ойноп колун сунду. Тиги болсо тумшугун оорута чокуп алды. Бөлтүрүк бүрүшө калып каңшылап ийди. Чоочуп кеткен неме учуп кетти. Бөлтүрүк баарын изилдеп жатты. Анын кенедей мээси аң сезимсиз түрдө баарын бөлүштүрүп жатты. Көрсө жандуу жана жансыз нерселер болот экен. Жандуу нерселерден этият болуш керек экен. Жансыз нерселер жылбай тура берет экен. Ал эми жандуулар жылат. Булардын эмне кылып ийерин алдын ала айтыш кыйын. Булардан баарын күтсө болот. Булардан этият болуш керек. Бөлтүрүк олдоксун кадам шилтеп, кээде бир нерселерге чалынып, мүдүрүлүп кетип жатты. Алыс сыяктуу сезилген бутак капыстан мурдуна тиет же капталына чабылат. Жер да уңкул-чуңкул. Кээде таштарга чалынып, мүдүрүлүп кетип, тумшугун, буттарын оорутуп алып жатты. Аягында бөлтүрүк жансыз нерселердин баары өзүнүн үңкүрө сыяктуу туруктуу, кыймылсыз болорун, алардын кичинелери чоңдоруна караганда көбүрөөк кулап, аңтарыла берерин түшүндү. Жаңылган сайын көбүрөөк нерселерди биле баштады. Барган сайын басканы да тыңыды. Ыңгайлаша баштады. Ар түрдүү нерселердин арасында жана алар менен өзүнүн ортосундагы аралыкты божомолдоп билгенди үйрөндү. Адегенде эле жолу болду. Аңчы болуш үчүн туулган бөлтүрүк ийининен чыккан күнү эле аңга кол салды. Ал өзүнүн олдоксоңдугунан улам кекиликтин бекем катылган уясына туш болду. Кулап калган кызыл карагай менен баратканда аяк алдындагы чирген кабык ажырап кетти да, чаңырган бойдон ийне жалбырактар менен бутактардан өтүп, кекиликтин жети балапаны отурган уяга келип түштү. Балапандар чыйпылдап жибергендиктен ал адегенде коркуп кетти. Бирок алардын кичинекей экенин көрүп шердене түштү. Балапандар бытырап жатты. Бирөөнү таманы менен басты эле, ал ого бетер быпырай баштады. Бөлтүрүккө бул жагы жага бербей калды.
Балапанды жыттап көрүп оозуна алды. Балапан тыбырчылап кытыгысын келтирди. Бөлтүрүк дароо курсак ачканын сезди да, катуураак тиштеди да балапандын сөөгүн кычыратып сынганын, тилине тийген жылуу кандын даамын туйду. Кан абдан таттуу эле. Анын оозунда энеси алып келген берчү тамак турган эле. Бирок андан да алда канча даамдуу экен. Анткени бул тирүү неме болчу. Бөлтүрүк балапанды жеп жиберди. Бардыгын жеп бүткөнчө токтогон жок. Анан ал так эле энесиндей болуп жаланып жуктады да бадалдан чыгып кетмек болду. Капыстан эле буркураган куюнга туш болду. Атырылган чабуул менен канаттардын сабаганы бөлтүрүктүн айласын кетирип койду. Ал башын таманына катып каңшылап ийди. Соккулар ан сайын көчөдү. Эне кекилик кутуруп кеткендей бөлтүрүктүн да жаалы кете түштү. Ал ыркырап тура калды да буттары менен коргонуп, кекиликтин канатына майда тиштерин батырып, алы жетишинче жулкуп-булкуп ары бери сүйрөй баштады. Кекилик бош канаты менен соккулап кирди. Бул бөлтүрүктүн биринчи кармашуусу эле. Ал өрөпкүп белгисиз нерселерден коркконун унутуп, эч нерседен коркпой калды. Үзүп жулкуп али сокку уруп жаткан жандуу немени жерге ургулады. Анын үстүнө бул жандуу неме эт болчу. Ал кан көксөп турду. Азыр эле кичинекей жети тирүү жандыкты жок кылган. Азыр болсо чоң тирүү жандыктын түбүнө жеткени турат. Ал кармашка баш оту менен кирип, ушунчалык бактылуу болгондуктан өз бактысын сезгенге да чамасы келген жок. Мурун болуп көрбөгөн кызуулуктан титиреп калтырап турду. Ал канатты кое бербей ырылдап жатты. Кекилик аны бадалдан сүйрөп алып чыкты. Кайра сүйрөп алып киргенге аракет кылганда бөлтүрүк аны ачык жерге алып чыкты. Кекилик чайылдап кыйкырып, соо канаты менен ургулап, мамык жүндөрү кардай сапырылып учуп баратты. Бөлтүрүк эми жаалданганынан өзүн билбей, ата-бабаларынын аңчылык каны ташкындап чыкты. Өзү сезбесе да бул анын кадимки жашоосу эле. Ал маңдайына жазылган ишин кылып, олжоосун өлтүрүп, өлтүргөндөн мурун аны менен кармашып жатты. Өз жашоосун актап, жашоосунун эң жогорку милдетин аткарып жатты. Анткени жашоо дегениң бардык күчү алдыга коюлган максаттарды ишке ашыруу үчүн жумшалган учурларда гана эң чокусуна жетет эмеспи? Акырында кекилик каршылык көрсөтө албай калды. Бөлтүрүк дагы эле анын канатын кое бербей турду. Экөө жерде тиктешип жатышты. Бөлтүрүк жүрөк түшүргөндөй ыркыраганга аракет кылды. Тиги болсо ансыз деле ооруп турган тумшугун кайра чокуп алды. Бөлтүрүк селт эте түшкөнү менен канатын кое берген жок. Тиги кайра чокулап ийди. Ал каңшылап канат менен кошо кекилик да келе берерин билбей артка кетенчиктей берди. Байкуш тумшукка соккуулар мөндүрдөй жаады. Бөлтүрүк кайратынан жана түштү. Олжоосун кое берип ийип, ачык жердин аркы четине качып барды да энтигип, тилин салаңдатып, аянычтуу кыңшылап, бадалдын түбүнө жата кетти. Анан капыстан эле белгисиз коркунучтан жүрөгү кысыла түштү. Белгисиздик кайрадан жүрөктүн үшүн алып кысып киргендиктен бадалдын ичине кире качты. Ага шамалдын катуу эпкини тийди да коркунучтуу чоң канат жанынан үнсүз кайып өттү. Асмандан кудуп түшкөн карчыга бөлтүрүктү ала албай калды. Бөлтүрүк өзүнө келе албай бадалдын түбүнө жатканда тияктагы бузулган уядан кекилик бапырап учуп чыкты. Ал балапандарынын кайгысынан улам асмандагы канаттуу жебе коркунучун унутуп койсо керек. Бөлтүрүк болсо баарын көрдү жана бул ага чоң сабак болду. Ал карчыганын кулаган таштай атылып түшкөнүн, канаты чөпкө тийчүдөй болуп кайып берип, кекиликти чапчыганын, жаны ооруп коркконунан чайылдаган кекиликти алып көктү карай сызганын карап турду. Бөлтүрүк баш паанегинен көпкө чейин чыкпай турду. Ал көп нерсени таанып билди. Жандуу нерселер эт болот, алардын даамы таттуу. Бирок чоң жандыктар денеңди оорутушу мүмкүн. Кекиликтин балдары сыяктуу майдаларды жеш керек. Ал эми кекилик сыяктуу чоңдоруна тийишпей эле койгон оң. Бирок андай деген менен ичи күйүп калды. Чоң кекилик менен дагы кармашкысы келип кетти. Бирок кашайгыр карчыга аны алып кетип калбадыбы? Балким башка кекиликтер бардыр. Издеп көрүш керек. Бөлтүрүк жантайма жээк менен өзөнгө түштү. Сууну буга чейин көрө элек болчу. Бир караганда жакшы мелмелдеген тегиз немедей көрүндү. Тартынбай кирди да каңшылаган бойдон түз эле белгисиздиктин кучагына кирип кетти. Денеси муздап, деми буула түштү. Көнүмүш абанын ордуна суу кирип кетти. Деми кысылып мууна түштү. Өлөт деген ушул турбайбы?
Ал өлүм деген эмне экенин билчү эмес, бирок түндүктү мекендеген бардык жандыктар эле андан коркчу. Ал жанчы дагы соору болчу. Ал белгисиздиктин, анын үрөй учурган коркунучтарынын өзү эле. Өзү аягына чейин билбеген, ошондой эле болбогой эле деп жаны чыгып корккон балекеттин өзү болчу. Ал калкып чыкты да таза абадан кере жутту. Бул жолу ал чөккөн жок. Көнүмүш болгон эмедей 4 аягын тыбыратып сүзүп жөнөдү. Берки жээкте 1 ярдтай эле бар, бирок ал аркасында калгандыктан ал сыраак жээкти көрдү да ошол жака бет алды. Өзөн кууш болгону менен так ушул жерге келгенде жайылып акчу. Орто чеңге барганда агым аны ылдый көздөй өзөн кайра таарый турган босогого алып жөнөдү. Бул жерде сүзүш кыйын эле. Жайыгып жаткан суу капыстан буркандап кетти. Бөлтүрүк кээде суу бетине чыга калып, кээде башы менен сууга кирип кетип жатты. Агым аны ары-бери калчап, кээде капталынан, кээде чалкасынан оодарып, таштарга уруп жатты. Ташка урунган сайын кагышлап жиберип жаткандыктан ушуга карап анын канча жолу урунганын саноого болот эле. Кууш босогодон ылдый өзөн кайра жайылып агып калды да бөлтүрүк айлампага туш болду. Ал аны оңой эле жээкке чыгарып койду. Суудан чыгып жатып калды. Анын тышкы дүйнө менен таанышуусу уланып жатты. Суу жандуу нерсе эмес болчу, бирок кыймылдайт экен. Мындан тышкары ал бир караганда жер сыяктуу катуу көрүнгөнү менен так ырандай эмес экен. Ошентип бөлтүрүк нерселер менен дайым эле көрүнгөндөй боло бербейт турбайбы деген жыйынтыкка келди. Белгисиздиктен коркуу ата-бабадан мураска калган айлана чөйрөгө ишенбечүүлүк болсо, эми ал тажрыйбадан улам ого бетер күчөдү. Нерселердин тышкы көрүнүшүнө ишенбөө биротолуу тамыр жайып калды. Ал эми ишенүүдөн мурун алардын чындыгында кандай экенин билүүгө аракет кылды. Бул күнү бөлтүрүктүн маңдайына дагы бир окуя жазылган экен. Капыстан эле энеси эсине түштү да куса болуп кетти. Азыр ага баарынан да энеси керек эле. Бүгүнкү шумдуктуу окуялардан денеси эле эмес, кенедей мээси да чарчады. Буга чейин ал бүгүнкүдөй катуу иштей элек болчу. Анын үстүнө уйкусу да келди. Ошентип ал өзүн жалгыз, алсыз сезип өңкөр менен энесин издеп жөнөдү. Бөлтүрүк бадалдарды аралап келатып бир чыңырган үндү укту. Бир сары неме көрүнө калып жок болду. Анан ал бадалга кире качкан арыз чычканды көрдү. Ал кичинекей болгондуктан бөлтүрүк андан корккон жок. Анан эле аяк алдынан кенедей жандыкты көрдү. Бул өзүндөй болуп үйүнөн саякат кылганын качып чыккан арыз чычкандын баласы эле. Ал чөптүн арасына кире качмак болду. Бөлтүрүк аны чалкасынан салды. Тиги болсо чыйылдап жиберди. Баягы сары неме кайрадан пайда боло калды. Бир чыңырык чыкты да башына катуу бирдеме тийип, эне арыз чычкандын курч тиштери менен мойнуна бата түштү. Ал каңшылап артка кеткенде арыз чычкан жүгүрүп баласына жетти да аны алып бадалга кирип кетти. Тиштеп алган жери дагы эле ооруп турду. Ызаасы андан да күчтүү болгондуктан отура калып кыңшылдап жиберди. Эне арыз чычкан кичинекей болгону менен тиштегенин айтпайсыңбы? Кичинекей арыз чычкан түндүктүн абдан коркунучтуу, кекчил жырткычтарынын бири экенин ал билчү эмес, бирок эми биле турган болду. Эне арыз чычкан кайра келгенде ал дагы эле каңшылдап жаткан болчу. Арыз чычкан дароо асылган жок, анткени азыр баласы коопсуз жерде болчу. Ал оорданып акырын жакындай берди. Бөлтүрүк анын жылан сымал ичке денесин, жылаандыкындай кой-койо көтөрүлгөн башын карап турду. Арыз чычкандын чыйылдаган үнүнөн бөлтүрүктүн түгү тик туруп ыркырап жиберди. Тиги болсо акырын жакындай берди. Бир маалда бөлтүрүктүн тажрыйбасыз көзү анын секиргенин байкабай калды. Ичке сары неме жок боло түштү да арыз чычкан анын тамагына жабышты. Бөлтүрүк адегенде ыркырап кармашууга аракет кылды. Бирок абдан жаш болгондуктан, бул анын тышкы дүйнөдөгү алгачкы күнү болгондуктан, эми ыркырабай эле кыңшылап, кармашпай эле качканга умтулду. Бирок арыз чычкан бөлтүрүктү кое бербей койду. Ал анын тамагына жабышып алып, тиштери кан жүгүртүп турган күрөө тамырына жетип калды. Арыз чычкан канды жакшы көрчү. Аны түз эле тамактан соруп алган жакчу. Бадалдан канчык карышкыр чыга калбаса, боз бөлтүрүк сөзсүз өлүп, ал жөнүндөгү аңгеме ушуну менен бүтмөк. Арыз чычкан аны кое берди да карышкырдын тамагына асылды. Бирок жаза тайып жаагын тиштеп калды. Канчык башын катуу чулгуду эле арыз чычкандын жаагы ачыла түшүп, өзү асманга карай ыргыды.
Тиги аны жерге түшүрө койбой тиштеп кетти да, арыз чычкан анын курч тиштеринен жан тамсил болду. Бөлтүрүк энелик мээримге дагы бир жолу бөлөндү. Энеси да абдан катуу сүйүндү. Тумшугу менен акырын түртүп, жараатын жалап жатты. Анан экөө кан соргуч арыз чычканды бөлүп жеп, үңкүргө барышты да жатып уктап калышты. 5-бап азык мыйзамы. Бөлтүрүк тез чоңоюп жатты. 2 күн дем алган соң кайра саякатка чыкты. Бул жолу ал энесин жеп коюшкан арыз чычкандын баласын жолуктуруп калып, аны да энесинин артынан тиги дүйнөгө жөнөттү. Мунусунда ал көп адашкан жок. Чарчаган соң дароо эле ийинге келип уктап калды. Ушундан кийин бөлтүрүк күн сайын эшикке чыгып, барган сайын алыс кете турган болду. Ал өзүнүн күч-кубаты менен чабаалдыгын жакшы билип, качан эрдик кылып, качан этият болууну үйрөндү. Өз күчүнө толук ишенип, тажаалдык менен ач көздүккө кирип кеткен сейрек учурларды эске албаганда дайым сак болуш керек экенин туйду. Кекиликтерге жолукканда бөлтүрүккө Кудай берип салчу. Биринчи жолу кууруган кызыл карагайдан көргөн тыйын чычкандын тырсылдаганы да ыркырап жооп кайтарчу. Баягы тумшугунан чокуп алган чымчыкты көргөндө эле жини кайнап турчу. Бөлтүрүк кээде чымчыктарга да көңүл бурбай калар эле. Мындай учурлар өзү сыяктуу тамак издеп жүргөн жырткычтар коркунуч туудурганда болчу. Баягы карчыга эч эсинен кетпей, кайган көлөкөсүн көрөөрү менен бадалга кире каччу. Баягыдай тайраңдап, олдоксун баспай, энесинин бир караганда ыкчамдыгы билинбеген алдамчы, жеңил, шырп этпес жүрүшүн үйрөнүп алды. Азыкка келе турган болсок, биринчи күнү эле жолу болуптур. Кекиликтин 7 балапаны менен кичинекей арыз чычкан бөлтүрүктүн болгон олжосу ушул. Анын өлтүргөндө эңсөөсү күн сайын күч алып, бөлтүрүктүн келатканын токойдогу элдин баары жарыялай берчү тыйын чычканды бир колго түшүрсөм деп жүрдү. Бирок ал түгөнгүр да даракка куштар абада учкандай эле шуулдап жүргөндүктөн жерде жүргөндө гана байкатпай баса калуудан башка айла жок эле. Бөлтүрүк энесин абдан сыйлачу. Ал азык тапканды билчү жана уулуна да кешик ала келгенди эч унутчу эмес. Анын үстүнө эч нерседен коркчу эмес. Мындай эч жүрөктүк анын тажрыйбасы менен билиминен улам экени бөлтүрүктүн оюна да келчү эмес. Анын эр жүрөктөгү күчтүүлүгүнөн улам деп ойлочу. Энеси күчтүү болчу. Муну чоңойгон сайын анын тамандарынын катуу соккусунан жана мурун тумшугу менен түртсө азыр оорута каап алганынан да анараак туя турган болду. Ушундан улам да бөлтүрүк энесин сыйлачу. Энеси баш ийүүнү талап кылып, чоңойгон сайын катаал мамиле кыла турган болду. Кайрадан ачарчылык келип, бөлтүрүк анын бардык азабын аң сезимдүү тартты. Канчык карышкыр азык издеп жүрүп таптакыр арыктап кетти. Күнү түнү азык издеп, көбүнчө жолу болбогондуктан ийинге да сейрек келип калды. Бул жолу ачарчылык кыска болгону менен катуу болду. Бөлтүрүк энесин такыр эме албай калды. Ал эми эт болсо такыр жок эле. Мурун ойноп кумарын кандыруу үчүн гана ууга чыгып жүрсө, эми бул ишке чындап киришти. Бирок жолу болбой жатты. Бирок бул анын өсүрүшүнө түрткү берди. Тыйын чычкандын көнүмүш адаттарын берилип үйрөнүп, аны байкатпай баса калууга көбүрөөк аракет кыла баштады. Талаа чычкандарын аңдып, аларды ийиненен казып алганды үйрөндү. Тоңкулдактар менен башка куштар жөнүндө көп нерселерди билди. Анан карчыганын кайган көлөкөсүн көргөндө бадалга коркуп кире качпай турган да күн келди. Күчтүүрөөк, тажрыйбалуураак болуп, өзүнө ишене баштады. Анын үстүнө ачкалыктан улам мүнөзү да катаалдашты. Эми ал баягы ачык жердин ортосуна отуруп, карчыганы күтө турган болду. Көк асманда каалгып учуп жүргөн куш курсагы тилеп жаткан эт экенин билчү. Бирок карчыга тайсалдап түшпөй койду. Бадалга кирген бөлтүрүк нааразылык менен ачкалыктан айласы кетип кыңшылады. Ачарчылык аяктады. Канчык карышкыр эт алып келди. Энеси мурун алып келгендерге окшобогон кызыктай эт экен. Бул баягы сүлөөсүндүн баласы эле. Ал бөлтүрүктөй болуп чоңоюп калганы менен андан бир аз кичирээк болчу. Баарын өзүнө алып келиптир. Энесинин курсагы ток экен. Бул үчүн ал сүлөөсүндүн бардык тукумун кырган эле. Бирок бөлтүрүктүн андан кабары жок эле. Энесинин кандай жан кечтиликке барганын да билген жок. Ал баркыт төктө жаш сүлөөсүндөн эт экенин гана билип, ар бир үзүмүн ырахаттана чайнап жутуп жатты. Курсагы тойгон бөлтүрүк талыкшып, үңкүрдөгү энесинин жанына жатып уктап калды. Ал энесинин ыркыраганынан ойгонуп кетти.
Анын мындай арылдап ыркыраганын мурун уккан эмес. Сыягы энеси өз өмүрүндө мындай коркунучтуу ыркырап көрбөсө керек. Мунун себеби бар эле, жана аны канчыктан жакшы эч ким билбейт эле. Сүлөөсүндүн балдарын кырганы жазасыз калмак эмес. Түш чендеги күндүн жаркыраган нурларынан бөлтүрүк ийиндин оозунда боортоктоп жаткан сүлөөсүндү көрдү. Түгү тик тура түштү. Маңдайында коркунуч турган эле. Ал муну сокур сезимсиз эле дароо түшүндү. Сүлөөсүндүн түрү мынчалык сүрдүү болбогон, күндө да ыркыроодон да чаңырыкка айланган үнү менен жетиштүү болмок. Жашоо деми түрткү берди белем, бөлтүрүк ордунан ыркырай туруп, энесине катарлаш тура калды. Бирок энеси аны тигинин көзүнчө уят кылып артка сүрүп таштады. Үңкүрдүн оозу жапыс болгондуктан сүлөөсүн секире алган жок. Ал сойлоп кирээри менен канчык карышкыр качырып барып басып калды. Бөлтүрүк бул кармаштын көбүн көрбөй калды. Ыркыраган, бышкырган, чаңырган үндөрдү гана угуп жатты. Эки жырткыч тоголонуп алышып жатты. Сүлөөсүн канчыкты тырмактары менен тытып тиштеп жатты. Тигинин болсо тиштери гана ишке жарап жатты. Бөлтүрүк атырылып барып сүлөөсүндүн арткы бутуна тишин батырды. Жабышып алып кутургандай ыркырап жатты. Өзү билбегени менен денесинин оордугу сүлөөсүнгө жолтоо болуп, энесин анын бармактарынан сактап калып жатты. Бир маалда кармашып жаткандардын алдында калып, тиштегенин кое берүүгө туура келди. Эки эне бөлүнө түшүп, сүлөөсүн карышкырга кайрадан кол салаардан мурун бөлтүрүктү күчтүү таманы менен бир дуалга жабыштыра сокту эле бөлтүрүктүн ийининдеги сөөгү көрүнө түштү. Эми аркыраган үндөргө аянычтуу каңшылаган үн кошулду. Бирок кармаш көпкө созулуп, бөлтүрүк бир топко каңшылап ыйлактап отурган соң кайра кайратына келди. Кармаштын соңунда сүлөөсүндүн арткы бутуна кайра жабышып, жаагы карыша ыркырап жатты. Сүлөөсүн өлдү. Бирок канчык карышкырдын да шайы ооп калган эле. А дегенде бөлтүрүгүн эркелетип, ийинин жалап кирди. Бирок кансырап, алы куруп калган эле. Өлгөн душманынын жанында ошол күнү кечке, анан түнү менен араң дем алып кыймылсыз жатты. Бир жума бою үңкүрдөн чыкпай жатты. Суу ичкени гана араң басып жүрдү. Анан сүлөөсүндү жеп бүтүшкөн маалда жарааты кадимкидей айыгып, кайра ууга чыкканга жарап калды. Бөлтүрүктүн ийини дагы эле ооруп, алган жараатынан улам көпкө чейин аксап жүрдү. Бирок эми дүйнө өзгөрдү. Эми ал өзүн ишенимдүү сезип, анда сыймыктануу сезими пайда болду. Мындай сезим сүлөөсүн менен кармашканга чейин жок эле. Ал жашоонун катаал экенине ынанды. Кармашка катышып, душманынын денесин тиш батырып, аман-соо чыкты. Ушундан улам ал шерденип, анда мурун болбогон кашкөйлүк пайда болду. Майда жаныбарлардан коркпой, эч нерседен тартынбай калды. Бирок белгисиздик өзүнүн баягы жашыруун сырлары, коркунучтары менен мурункудай эле бийлеп, кыйнап жүрдү. Бөлтүрүк энеси менен кошо ууга чыгып, анын жаныбарларды өлтүргөнүн көп көрдү жана буга өзү да катышып жүрдү. Ал азык мыйзамын аңдай баштады. Жашоонун эки түрү бар. Бири өзүнүкү, экинчиси башкалардыкы. Биринчиге энеси экөөнүн жашоосу кирет, экинчиге кыймылдаган башка баардык тирүү жандыктардыкы кирет. Бирок алар да өзүнчө бөлүнүп кетет. Алардын арасында жырткыч эместер жана майда жырткычтар бар. Буларды анын туугандары өлтүрүп жейт. Туугандарын же өздөрүн өлтүрүп жей турган душмандар да бар. Жашоонун өзү азыктануу. Жашоо жашоодон азыктанат. Жегендер жана жеэлгендер болот. Мыйзам ушул. Же сен жейсиң, же сени жейт. Бөлтүрүк бул мыйзамды так аныктап, андан жыйынтык чыгарган жок. Аны ойлогон да жок. Болгону ага баш ийип жашай берди. Бөлтүрүк бул мыйзамдын күчүн бардык жерден көрдү. Өзү кекиликтин балапандарын жейди. Карчыга алардын энесин жеп, өзүн да аз жерден мойсоп кое таштады. Кийинчерээк чоңое түшкөндө өзү карчыганы жегиси келди. Кичинекей сүлөөсүндү жеди. Энеси сүлөөсүн өзү өлүп азык болбогондо бөлтүрүктү жеп коймок. Ошентип келатат. Бөлтүрүктүн тегерегиндегилердин баары ушул мыйзам боюнча жашашат жана өзү да анын кенедей бир бөлүгү болуп эсептелет. Ал жырткыч болчу. Ал эт гана жээчү. Өзүнөн качкан, уча качкан, дарактарга чыга качкан, жерге кире качкан же кармаша кеткен, кээде өзүн качууга аргасыз кылган тирүү эт жээчү. Эгер бөлтүрүк адам сыяктуу ой жүгүртө билгенде, жашоо азыкты эңсөө. Дүйнө азыкты эңсегендердин баарын курсагын тойгузгусу келип, бирин бири кууп, бири-бирине аңчылык кылып, бирин бири жей турган, кан төгүлүп катаалдык,
кокустук, баш аягы жок башаламандык өкүм сүргөн майдан турбайбы деп жыйынтык чыгарышы мүмкүн эле. Бирок ал киши сыяктуу ой жүгүртө алчу эмес, жалпылай алчу эмес. Алдына бир максат коюп, ошону гана ойлочу, ошого гана жетсем дечү. Азык мыйзамынан тышкары бөлтүрүктүн жашоосунда үйрөнүп, өздөштүрүп баш ийиш керек болгон башка майда чүйдө мыйзамдар да бар эле. Дүйнөдө күтүүсүз окуялар толтура болчу. Ичиндеги кулундай туйлаган жашоо, булчуңдарынын ойноп турушу түгөнгүс бакыт болчу. Олжосунун артынан кууганда кумарганчу, жаалданган кармаштардан ырахат алчу. Ал турсун белгисиздиктин коркунучтары менен сырлары да жашоосуна жардам берчү. Мындан тышкары жашоодо көптөгөн жыргалдар бар эле. Ток курсак, күнөстө пүргүлүп жатуу, мындай нерселер анын аракети менен эмгегинин сыйлыгы болчу. Ал эми аракет менен эмгек кубандырчу. Алар жашоонун чагылышы болчу. Жашоо өзүн көрсөткөн жерде ал дайыма бактылуу болот. Ошентип бөлтүрүк каз чүйрө менен тил табышып жашап жатты. Күч кубаты ташып ашып, бакытка тунуп, өзү менен өзү сыймыктанып жүрдү.